Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, Чак-Түш маданий программасы назарыңыздарда. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн биздин студиябызга ардактуу коноктор келген. Айтылуу Тогуз-Торо районунда түзүлгөн Саймалуу Таш тоо келип отурат. Алды менен тааныштыра кетели. Мен тараптан баштаганда ардактуу айым, жеке ишкер Элмира Калдарбекова. Ошондой эле эл агартуунун атличниги Чынара Айтбекова жекебиз келип отурат. Жана ошондой эле ушул топтун жетекчиси, саламаттык сактоонун атличниги, райондун ардактуу атоолу Созул Исмаилова жекебиз келип отурат. Ошондой эле муниципалдык кызматтын атличниги, үлгүлүү үй бүлө номинациясынын ээси Динара Жунусова жекебиз келип отурат. Жана маданияттын мыкты кызматкери Курманбек Жунусов келип отурат. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер. Кандай келдиңиздер? Жакшы келип алдыңыздарбы? Маанайыңыздар кандай? Эми ушул 12 айдын сулуусу деп айтылат. Ушул май айында эми маанай жакшы болбосо болбойт болуш керек. Азыр бардык тарап ушунчалык Кыргызстандын бардык жери болуп толуп турат. Анын ичинен өзгөчө Тогуз-Торо, башкача өзгөчө чыккан, асты алтын, үстү көк жашыл шибер, мына Тогуз-Тородон келип отурасыздар. Мен эми адегенде эле ушул топтун жетекчиси Созул эжекесизден баштасак, мына Саймалуу Таш деп аты дагы өзгөчө, аты дагы жакшы, баягы нарк, барк менен коюлган десек болот. Кандай болду, качан түзүлдү дегендей, ушуларды бизге, биздин телекөрөрмандарга кыскача айта кетсеңиз. Арбаңыздар, кыргыз элим. Туура айтасыз. Бул Тогуз-Торо районунан чыккан Саймалуу Таш деген топ Кудай буйруса 2 жылга толуп 3 жылга кетип атат. 2017-жылы мартта ошо Сармерден болгон. Биз Кара Буранын жигиттери менен айтышканбыз да. Ошол кезде биз ошо кыздар жакшы утушка ээ болуп, биринчиликти алып, анан Тогуз-Торонун торгойлору деген атка конгонбуз. Анан ошол кезде ушул ой пайда болгон. Биздин алыскы район болгонуна байланыштуу анча деле бизде таланттуулар көп, бирок мындай баягы чыккан топ деле жок эле да. Анан ошол негизде чыгып калып, Кудайга шүгүр, 2 жылдан 3 жылга кетип баратат. Филармонияга жакшы бир концерт коюп алдык. Былтыркы 18-жылы көчмөндөрдө жакшы көчмөн эл деген ыр чыгартып, ушу кырчында, ачылышында ырдадык, жакшыларга ээ болуп баратабыз, эми аста-аста болуп. Ошол топ менен жүрөбүз. Бизде мындай топ болгондон чектөөсү жок. Улуумун, ортомун, анан жаштарга деген. Себеби Саймалуу Таш деген бардыгыбыздыкы да, баягы Шайыр апа деп эле инчиктеп албай эле, ушу Саймалуу Таш деп эле кимдин өнөрү болсо ошол чыгарсы деген үмүт тилек менен келатабыз. Жакшы, андай келиңиз, эми адегенде эле сизден баштайлы, кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Эми ушу коллектив менен отурган кыздар менен эл алдында келет ырдагым Сүйдүм Төлөкованын ырын ырдап берели. Ökünüşsüz şair жаш чагым, карыдың деп какпайт катарым.
жаш бойдон келет жашагы кыярсада кызыкырдагы келбеттен келет жыргагы шаңкылдаган шайыр менен эл алдымда келет ырдагы шаңкылдаган шайыр менен эл алдымда келет ырдагы эл алдымда журт алдымда эй келет ырдагы Баракелде бар болуңуздар. Мынакей сөзү кадимки Залкар Ашыралы Айталиевдики, обону Сүйдүм Төлөков апабыздыкы. Эки Залкардан жаралган чыгарманы мына сиздердей болгон улуу адамдар кырдап атасыздар. Бар болуңуздар демекчибиз. Негизи баягы ар бир адамдын өзүнүн көк сөзү, тилеги болот экен. Айрыкча ушул ыр дүйнөгө жакын адамдар эл алдына ушул бир чыгып ырдасам деп. Сиздер мына эл алдында ырдап, шаңшып, азыр Алатоону кыдырып, баягы ак шуңкардай сабалап, Алатоону аралап дегендей жүрөсүздөр. Бар болуңуздар демекчибиз. Анда эми кийинки кезекти кимге берсек? Азыркы ушу ырдын кезеги деле менде. Жумагүл Шерелов атанын Анда сен деген ырын ырдап берейин. Жакшы болот, анда келиңиз. Алчадай жүзүң мөлтеген, апаңнан башка өппөгөн, алажа сайган чырпыктай, анда сен 15 жашта элең, анда сен 15, анда сен 15, анда сен 15 жашта элең. Ажарың жүрөк өрттөгөн, айталам кантип сөз менен, асманда айдай толушуп, анда сени 20 жашта элең, анда сени 20, анда сени 20, анда сен 20 жашта элең. Оппайлап чалкып канатка, 30-га келдик саматта, бүгүндө шамдай бүлбүлдөп, гүлгүн кез калды каякта, жигит кез калды, келин кез калды, жаш кезде калды каякта. Жебени байлап канатка, жетебиз 40-ка заматта, бүгүндө шамдай бүлбүлдөп, гүлгүн кез калды каякта, бала кез калды, кыз кезек калды, жаш кезек калды каякта. Уламдан алга шашабыз, улайып бара жатабыз, алмончок сүйтүм балдарга, азыр биз тапабыз, азыр биз Эй, баракелде бар болуңуз. Анда мен эми азыр кезекти ушул эл агартуунун отличниги Чынар эжекеге бере токшоп калдым, анткени элди агартып кат сабатты жоюп дегенди, канча деген ошол кызмат ушул мугалим тармагында иштесеңиз керек. 35 жыл ушу мугалим болуп иштедим. Жаш муундарга билим тарбия берип, анан ошо эми бул ыр дүйнөсү менин жан дүйнөм. Анан ошо балдарга билим берүүдө да ошо менен мисалы үчүн музыка сабагын бергенде ушундай ырахаттанып. Сиз өзүңүз музыка сабагына балдарга сабак бересиз? Башталгыч класстын мугалими, анан бардыгынан беребиз да биз. Анан ошо музыка сабагын аябай өзүм
өткөндө ушундай рахат алчу элем да. Рахат алам да ушундай. Эрги бар. Эргип, анткени өзүмдүн ошо бул жан дүйнөм да. Ооба. Анан эми ушу топко дагы анан келип кошулуп калдым мен да ошо. Анан жакшы эми былтыр ошо көчмөндөргө барып, ошо жака барып келдик. Гала концертине катыштык. Эндей ушундай ийгиликтер жакшы эле болуп атат. Анан мен эми азыр Гүл деген чыгарманы аткарып берели. Атай Огонбаев. Атай Огонбаевдин Гүл деген чыгарма. Жазында ғана да шыққан гүл қайыр, жалындап қана да өсөт күн сайын. Жанында ғана да бұлбұл сайраса, койчу жарашат гүлүм ансайын. Гүлдүн бири гана да гүлдөр кезекен, гүлдүн бири гана да малы жаз экен. Жазда bir qarada gülдөй жайнаған, ей қойчу жаштардың малы шекен. Bulbullar kanada gülge canaşkan, burulup kanada birin karaşkan. Bulbullar kanada gülge bir tamçı, Koyçu bulturmuş bizge jaraşkan. Барекелде бар болуңуздар. Мына ушунча бизде канча деген коноктор келет, бирок ушул Атай Огонбаевдин Гүл деген чыгармасын эч ким аткара элек болчу да. Бул дагы өзгөчө десек жаңылышпайбыз. Чындыгында күйдүм чок, жаштарга айрыкча ушулар көп урдалат. Гүл мына гүлдөй мезгилде, май айында. Негизинен эле ушул чыгармага дагы басымдуулук жасап, мына репертуарды алып жүрөбүз. Бар болуңуздар демекчибиз. Жакшы. Анда жакшы жагы бар да. Бул ырдап аткан 2-1 тууган, бул 3-1 тууган да. 3-1 тууган. 3-1 тууган, биякта 3. Бир үй бүлөдөн ушундай таланттар да. Жакшы экен, ушул боюнча сөз уланта кетели. Анда мына бир үй бүлөдөн чыгармачыл үй бүлө экен, бир туугандар. Анда сиздердин ата энеңиздер таланттуу
өнерпоз адамдар окшойт. Айта кетсеңиздер, ушунча келгенден кийин баягы 2-тен 1 партияга өтө кетейин дедим эле дегендей айта кетиш керек. Ошону ата-энени дегендей даңктап, мактап кетиш керек да. Сиздерди, уул кыздарды тарбиялаган ким болду экен ата-эне дегендей? Ой, биз ошо үчөөбүз ушул топто болуп атабыз. Негизи ушу биз үй бүлөбүз менен бар ырдайбыз. Ушу 7 кыз, 1 эркек. 7 кыздын ырдайбыз. Анан ушу жалгыз эркек агабыз ушу аккордеон ойноп берет. Жакшы экен да, атайын аккордеон ойноп берсин деп Кудай таалам берген экен. Бир эркек берип койду. Анан ушу биз өзүбүздүн баягы бир туугандар ичинде тойлордо деле биз өзүбүз ырдап эле өзүбүз Тойду өзүңүздөр эле өткөрүп коесуздар. Анан эми биздин атабыз кызматкер киши болгон. Анан ал кишинин ырдаганын угуп турбуз, бирок ыр жазчу да. Эме Улуу Ата Эмгек согуштун катышуучусу болгон. Анан ошо согушта жүрүп келгенден кийин, согушка барып келгенден кийин баарын баяндап бир ыр жазган да. Анан апабыз ырдачу. Анан эми ал кезде баягы мындай эмеге чыкмай жок да, баягы эл ичинде, эл арасында ырдап жүрчү да апабыз. Анан ошо биз да үй бүлөбүз менен ырдап калганбыз. Жакшы. Сиздин өзүңүз кесибиңиз башка? Кесибим боюнча экономистмин. Курманбек ага, сиздики маданият тармагындасыз? Мен мектепте эле музыка сабак. Музыка сабактым. Анда Динара эже сизге кезек берели же топ аткаруусунда ырдайсызбы? Топ ырдайлыгы. Анда кийин Динара ырдайсың. Кыргыз күүсү деген чыгармын, келиңиздер. Биздин мекен жарыкабай саңгабай, биздин мекен бакыткабай шаңгабай. Кайда барсаң музыканын күнөрү, кантип турам толкундан ырдабай, 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 кантип турам толкундан ырдабай. Уксам күнү токтон албай кетемин, учкан куштай аясманга жетемин. Өзүң көргөн өзгөрүлбөс махаббат, көздөштөрдей татал турмуш тереңин, 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 көздөштөрдей татал турмуш тереңин. Кыргыз күүсү жалын жаштын тырлары, кыргыз күүсү махаббаттын сырлары, кыргыз күүсү картайганды жашартар, кыргыз күүсү өмүрүмдүн жыргалы, 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 кыргыз күүсү өмүрүмдүн жыргалы, 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 кыргыз күүсү өмүрүмдүн жыргалы. Баракелде, бар болуңуздар. Чын эле сиздер ырдагандай кыргыз күүсү жаңыра берсин, кыргыз күүсү жан дүйнөнүн өмүрдүн чындыгында жыргалы. Анда Динара эжеке эми өзүңүзгө жеке аткаруу келди окшойт. Анда мен ушу Ырысбай Абдыкадыровдун Түгөйүм деген чыгармасын аткарып берейин. Жакшы болот. Окшоштур самсага гүлүңүн, азыктанат көпкө жүрөгүм, шаңкылдаган шайыр күлкүңдө
ырахаттуу өмүр сүрөмүн шаңдылдаган шайыр көлкүңдө ырахаттуу өмүр сүрөмүн жылмайыңкы жылуу карасаң көңүл эргип жибип баратам жүрөгүмдөн кайнак суу бүркөт бир сүйүүдөн бүткөн арашам жүрөгүмдөн кайнак суу бүркөт бир сүйүүдөн бүткөн арашам жүрөк сырын чексиз сыялап неге болдуң мынча кыянат билбей жүрөм сырдын түйүнөн чечпайбы жаным тыянат билбей жүрөм сырдын түйүнөн же чыкпайбы жаным тыянат же чыкпайбы жаным тыянат баракелде бар болуңуз дүңгүрөгөн кол чабуулар анда эми кезекти Элмира эжекебизге келди окшойт өзүңүздү тааныштырып бул кишилер 3 буртугар экенсиз мен бул топту ашылгандан бери ушу эжелер менен кошо келатам 2,5 жыл болуп калды өзүм мектепке чейинки музыкалык окуу жайын мектепке чейинки балдарга билим берүү бөлүмүн аяктагам азыр жеке ишкер өзүмдүн эме менен жүрөм жумушум менен анан ушу эжелерди көрүп ушулар менен кошулуп ырдагым келип өзүмдү жан дүйнөм тургузбай ырдагым келип жүрөм ушул топто жакшы болот анда кайсы мен азыр ушу казак элдери акай деген ырдасам кызыл өңөчүп кыян аракай кыз кезиң өтүп муңай аракай жакшыл өңөчүп саргай аракай жаш кезиң өтүп картай аракай ахай 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 картай аракай ай чыгып кайра кечкирер акай алтын жаш өтүп эскирер акай алтын жаш өтүп кетти деп акай армандуу адам үшкүрөр акай ахай 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 үшкүрөр акай күн чыгып кайра кечкирер акай күлгүн жаш өтүп эскирер акай күлгүн жаш өтүп кетти деп акай күйүктүү адам үшкүрөр акай ахай 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 үшкүрөр акай асманда учкан жага алмай акай жага алмай сырым таба албай акай жаштык кез өткөн турбайбы акай жашырын сокол шамалдай акай ахай 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 арманай акай ахай 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 ахай
чындыгында мынакей ушундай жаштык кезде жалындап ырдап туруш керек экен. Ал эми азыр топтун аткаруусунда чыгарма аткаралыбы же Курманбек агабыз Курманбек Бала Батыр Курманбек дегенде анда Баатыр көрөлү анда кезекте. Алымкан деген. Алымкан улуу махаббат деген Жакшы чыгарма. болду. Tursa da zaman surdanıp toluksup ayday nurdanıp toktogul sүйгөн алымкан толордо калдырдалып толордо калдырдалып Алатоо таң аткандай алымкан элең ак маңдай акындын ошол сүйүүсү солубас нарын аккандай солубас нарын аккандай таласка барчу бел менен тамаша курчу эл менен токомдун ошол сүйүүсү тең келчү ысык көл менен тең келчү ысык көл менен Tağdırın eldin çeçpegen baymanap aytkan akarat токтогул үчүн өчпөгөн алымкан улуу махабат алымкан улуу махабат токтогул үчүн өчпөгөн алымкан улуу махабат алымкан улуу махабат Мынакей ушундай чыгармалар улуу махабаттан жаралган чыгармалар дагы өчпөйт, кылымдан кылым жашай берет болуш керек. Ал эми ушул Саймалуу таш тобу дагы негизинен быйылкы жылдын аймактарды көтөрүү жылы деп 2 жылдан бери жарыяланып аракет иш аракеттер өтүп аткан болуш керек. Анан сиздерде Тогуз-Тороодо кандай болуп атат? туура айтасыңар. Тогуз-Тороодо дагы ушу аймакты өнүктүрүү деген жакшы программада иштер алып барылат. Ошонун жакшы үстүнөн чыгып иштеп келген ушу Динара айтып берсин. Кандай? Бизде райондо аймактарды өнүктүрүү жылына карата анан тилдин 30 жылдыгына карата ушу жакында эле мекемелер аралык кароо сынак болду. Дагы болуп атат азыркы убакта. Ушу жыйынтыгы элек чыга элек. Ушу бардык айыл аймактары, мекемелер баары ушу активдүү катышып ошондой конкурс болуп атат. Андан сырткары ошо жакшы бардык айыл аймактарда өздөрүнүн аймактарын өнүктүрүүгө баягы бизде аймактар көбүнчө дотацияда отурган айыл аймактар болуп эсептелет. Анан көбүнчө ошо сырттан инвестиция тартып иштейбиз. Көптөгөн проектлердин үстүндө иштеп атабыз. Жакшы, бул негизинен ар бир адам өзүнүн салымын кошуш керек дегендей, мисалы сиздер маданият тармагы менен, дагы башкалар бир ишкерлик менен
дагы башка ар ким өз кесиби менен салым кошсо, аймактар көтөрүлсө, анан Кыргызстан көтөрүлүп, Кыргыз мамлекети өнүгүп өсөт болуш керек дейбиз. Эми кезек анда кайрадан ыр кезеги Хормурдап коелу биздин кыздар. Саймалы Таш тобун аткаруусунда биздин кыздар кандай экен деп туруп көрсөтөт. Ата сөзүн акыл көрүп, эли сөзүн эске түйгөн, Тобойдун да торолушу, көздөрүнөн оту күйгөн. Келбетине кылган куштар, келишимди биздин кыздар кыргыз кыздар. Келбетине кылган куштар, келишимди биздин кыздар кыргыз кыздар. Жалындырған жүздеріңді, ширини бар сөздеріңді, илерменен тартып алған сүйісі бар көздеріңді. Келбетіне қылған құштар, келішімді біздің қыздар қырғыз қыздар. Келбетіне қылған құштар, келішімді біздің қыздар қырғыз қыздар. Көздерінде жалын ойнап, жазғайдан атқыш қыздар, жігіттерге жол көрсөндү, сырға бекен біздің қыздар. Келбетіне қылған құштар, келішімді біздің қыздар қырғыз қыздар. Келбетіне қылған құштар, келішімді біздің қыздар қырғыз қыздар. Келбетіне қылған құштар, келішімді біздің қыздар қырғыз қыздар. Біздің қыздар қырғыз қыздар. Баракелде бар болуңуздар. Мынакей ошол кыргыз кыздары ар убак намыска жарап келген. Мына илгертен берки кыргыз айымдары, кыргыз аял заты негизинен кыйынчылыкта дагы, жыргалчылыкта дагы бардык жерде туруштук берип, бийикке көтөрүп келген эл. Ошондуктан биздин апаларыбыз Эрманастай уулду төрөп, жеги жоктой салкарды төрөгөн ушул кыргыз энелер. Ал эми кыз сайкалдай баатырлар мына сиздердей кыздар. Анда кезекти дагы кырга берели. Мына Майайы өзү кырдап эле отура бере турган ай. Ошондуктан келиңиздер. Анда азыр сизге берелиби кезекти? Сайкалдай болгон ушу биздин Чынарага берип Чынар коелучу. эжебиз керели, анда келиңиз. Жаныбарым Гүлсарымды бир. Чабыр эспанда жаныбарым Гүлсарны. Көкшөөрдүн үстүндө айдын талаадашындайынан. Деп ошондо кыргызымдын толупары, гүлүктөрдөн гүлүк чыккан гүл сары, ак маңдайда алтын көкүл чачыры, дүбүртүңдөн дүңгүрөсүн жер шары. Дүбүртүңдөн дүңгүрөсүн жер шары. Тери коргап чарчабады басканы, тең узады текиреги таскагы, кылым билет ат жалына келгенде, кыйын келет кыргызымдын чапканы.
Kıyın gelet kırgızımdın çapkanı. Erman astın kulasınday çorkağın. Canıvarım gül saharım. Jel jetpegen uçkul kanat bologın. Temingende tegerenip jer şarın. Temingende tegerenip jer şarın. Temingende tegerenip jer şarın. Barakelde kol çavlar. Karağız çınında жер шарын айланттыңыз Гүлсарыны. Өзі Кыргыздын аттары да мыкты болгон да. Мына Аккула, Тайбурул, Гүлсары, Телторат, не деген. Ошондой Кыргыздын минген аты дагы батыр болгон да. Ошондуктан ушуларды кайрадан көкөлөтүп чыгарган сиздерге рахмат айтабыз. Мына Гүлсары деп Чыңгыз атабыздын чыгармасындагы Гүлсарыда бир кезде көкбөрүнү тартып илип кетчү экен дегендей. Анда кайрадан кезекти элдигир жүрөгүмдөн деген өзүм аткарып берейин. Кат жаздым алтын өзүңү да кулак сал менин сөзүмө. Кат менин сизге жиберем жүрөгүмдөн өзүңө. Өзүңө. Берилдим саган берилдим капасын аччың көңүлдүн жыргалын көрүп өтөрү да алдыда турган ой өмүрдү. Ой өмүрдү. Арналып сизге жазылган сүйүн саламы. Жеткенде кеттиби алыска да көбөйттүң алтын сананы. Ой сананы. Ой сананы. Barakelde бар болаңыз. Анда эми Дидар эжекеге келдик жеткезек. Кайсы чыгарбыңыз? Ончу Мухаммед Бектеналиевдин Жарыгым деген чыгармасын аткарып берейин. Жарыгым сагар менен жазамын иште дартымды. Түшүктө жүрөм бук болуп дүйнөдө деги барсынбы, дүйнөдө эле деги барсынбы. Айелең ачык асманда ачылат көркүң басканда. Жарыгың мага тигенсейдей жарк этип каштык акканда, жарк этип каштык акканда.
Yazında жайнап açılған Жақшына гүлге оқшотом İçtегі қайғы қусамды ей Қандай чалы қылып тоқтотом ай Қандай чалы қылып тоқтотом Sen oldun menin calcalım Sezimge bülük salbağım Seketim ayçı ne kılam ey Sen üçün bütböy darmanım ay Sen üçün bütböy darmanım Seketim ayçı ne kılam ey Sen üçün bütböy darmanım ay Sen üçün bütböy darmanım Barakelde var bolumuz. Yemi Dinazi kırdağında yemi ne kılavuz? Elmira degeniz бар. Карт айтпайт мен заман деген. Mana ke. Zamana şunday bolup tursa kartay. Сайраған бұлбұл пиринде көрініп көзге илінбей жаш кезек өтіп тұрбайбы жадырап жайнап илінбей жадырап жайнап илінбей Silkiler menen alışıp, bozuyor menen jarışıp. Ötkönü gezdürse esimde, yüreğim gete sayışıp, yüreğim gete sayışıp. Çekirey bolup kadala Çıkmayt koval kesanada Çaçımdı vurulbasa da Kartatmayt beni zamana Kartatmayt beni zamana Çaçımdı vurulbasa da Kartatmayt beni zamana Kartatmayt beni zamana Barakelde var bolumuz. Uşul tınçlık ile ol өлкөбүздө заманыбыз өнүгүп өссө картайбай турган болобуз да Кудайым буйруса. Картайтпаганды сестирген бул дагы балдар небере чөбүрө кыбыра дегендей ошолор жакшы чыкса адам өзү деле картайбайт болуш керек. Ошондуктан мен сурагым келип атат сиздерден ушул балдар кандай сиздерди ырдап чыкканыңыздарга сыймыктанып сүйүнүп келиңиздер да ырдаңыздар деп ушундай жөлөп таяп атышабы? Ооба, туура. Эми бир жерде менден эң улуусу менмин. Анан эми мени болсо дайыма жөлөп таяп турушат, ырдаңыз деп ушу дайыма мен үчүн кам көрүшөт. Негизи биздин эми оорубайбай ушинтип элдин арасында жүргөн үчүн балдарга чоң белек. Чоң дем күч кылып атат. Ошон үчүн акыл эстүү балдар чыкса экен дейбиз. Анткени карылык деген карылык каласын колдо багылып, кайра келбей турбайбы, кайран өмүр жаңырып. Эстүү болсо балдарың эрте кеч берет жардамын, акылдуу болсо балдарың ар дайым берет жардамын. Небере менен чөбөрө баладан тапкан ардагың, жалынып тиле өмүрүң жаныңда болсоң алганың. Жакшы өмүр өзүң ушудур.
жараткан берсин калганын дейт эмеспи, ошон үчүн калганын бере берсин дегендей мына ошол айтарым. Мына сиздер дагы ушул жалаң жан дүйнөңүздөр чыгармачылык менен, ал эми сиздердеги балдар Курманбек ага андай сизди тартып аккордеонду колго кармап, жон казып, комузду көтөрүп жүргөн балдар барбы? Жок, менде 3 уулум бар, бирок үчөө тең эле музыкага Алыспы. кызыгышпады. Алтын кармаган балдар. Комузду кичине үйрөнүп баштап келип эле ошончо таштап коюшту. Музыкага неберелерден чыгат го. Ак канаттан суу агат дейт го, айланып келип. Кээде ошол небереден, адан болбосо чөйрөдөн акыры чыга турган нерсе бул канда бар экен да, кан айланып олтургандан кийин уланат экен. Анда келиңиздер эми, анда Курманбек ага, сизге. Кезек сизге келди. Сизде толтурады. Эчтеке ачылбай турат. Четинен эми сандык бир аз ачыла баштады окшойт да. Анда мен азыр Дербишхан Ажиевдин Гүл ыргытуу деген ырын аткарып берейин. Кыштак тып-тынч, көктө жылдыз, мемиреген айлана. Махабаттын кучагында жүрдүм басып жайгана. Көпкө күттүм олтурасым, китеп окуп үңүлүп. Уnuttуңбу убадаңды, же калдыңбы түңүлүп. Unuttуңбу убадаңды, же калдыңбы түңүлүп. Терезеңден гүл ыргытсам, түштү киттеп бетине. Жылмайдың да ажыттап койдуң, же алдыңбы эсиңе. Бычагыма ак кептердей кирдиң учуп абдыгып. Куса болгон көңүлүмдү шат кылып. Куса болгон көңүлүмдү шат кылып. Сагынтарым, сагырдарым, жүрөгүмдөн түңүлдүң. Ал кездеги өткөн убак бир өзүмдөй көрүндү. Ашыктарды аябастан аңгыча таң сүрүлдү. Толкуп бастым, ишке шаштым, тосуп кутман күнүңдү. Толкуп бастым, ишке шаштым, тосуп кутман күнүңдү. Толкуп бастым, ишке шаштым, тосуп кутман күнүңдү. Ey баракелде, бар болуңуз. Мынакей ушундай кулактан кирип койдалган дегендей илгерки байыркы кырдал эле кырларды дагы элге алып чыгыш мына ушундай агалардын милдети десек да болот. Эми Саймалы таш тобунан дагы бир чыгарма кылалы да, келесиз. Мындай жалпы курбуларга. Нечен жолу жаздар жайнап күздөр кетти, кыргырлардан апакайларлар кетти. Бир кезде капырсыз каттырыктар, курбулар, айткылачы биздин жаштык кайда кетти. Курбулар, айткылачы биздин жаштык кайда кетти. Ай ошол судай тону каттырыктар, азастан алыстагы жаңырыктар. Бир сезим көңүлүмдө үйүп барар. Курбулар,
Пайдасыздан қарлыққа көндіңөрбі айдалашы біздің жаштың қайда кетті. Ey баракелде бар болуңуздар. Негизи эле ушул Саймалуу Ташта топто азыркы убакта канча мүчөңүздөр бар? Азыр Канчага жетет дагы? биздин көп үмүтүбүз бар. Ушу Тогуз Тор районунан чыккан бир ичинде батпай аткан таланттар баягы сайгылап турат да, адамдын жан дүйнөсүн кытыгылап, ошолор болуп кошула берет деген үмүттөбүз. Бирок 14төн аштык да. Азыр биз ооба 14төн ашып калдык. Анан район боюнча көп эле жаштар, улгайгандар биздин арабызда. Анан баягы шартка байланыштуу чекесинен келе беребиз да. Бул эле эмес, дагы бир 3-4 которулуп келсек болот. О, жакшы экен. Өзүнчө баягы бөлүк болуп шартка ушундай ушинтип келип турабыз. Бардыгы ошол Саймалуу Тогуз Тор районунун ичиндеги таланттуулар Ооба. сиздерге Ооба. келишип сиздерден Ооба. талим тарбия алышат. Ооба, бул шаарда да турушат. Ушу эми ал техника өнүп калган кезде каяктан болсун даярданабыз да. Анан көбүнчөсү казармада турушат, биякта турушат. Ошондой бирдикте ушундай жакшы таланттар жолугушуп, ошо элдин кечине маанай тартылап коелук деген. Жакшы, бир чети баягы тест жолуккан сайын катташпасаң тууган деле жат болот дейт. Ошон үчүн тесттен жолугуп турган адам бири-бирин дайыма сурап, ой, билип турушат. баягы жок да деп улам кабар алып турат. Ошондуктан бул нерсе дагы абдан жакшы. Буюрса келечеги дагы алдыдагы максаттар дагы. Кудай буйруса. Ошо эми биздин дагы ушу көп максаттарыбыз бар. Ошо 18-жылы жанагындай көчмөндөргө катышып, көчмөн эл деген ырды даңазалап келатабыз. Уккандардын баары жактырат. Анан биздин ушу муну менен чектелип калбайт, сиздерге конокко дайыма келип турасыз деген үмүт тилейбиз. Кыргыз элимде тынччылык болсун, сиздерге аябай чоң ыраазычылык менен баарыбыздын атыбыздан сиздерге чоң рахмат айтабыз. Сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Ошол байыркы ат ушул Саймалуу Ташты даңазалап чыккан таланттарды бириктирип ынтымакта жүрүңүздөр демекчибиз. Бар болуңуздар. Ал эми урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.